сүйлөшүп алсак, Кыргызстандын Майыптар ассоциациясынын президенти Мамбетакулов Халык Бактабасы сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы? Конституциялык кеңешменин урматтуу мүчөлөрү. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 179 миң майып адам жашайт. Алардын башын 500дөн ашык уюмдар, фондулар бириктирет. Бирок конституциялык кеңешмеге ошолордун бирөө да чакырылбай калыптыр. Бирок азыркы ситуация, азыркы кырдаал, биз указга кирбей калыптырбыз, чакырбай калыптырбыз деп таарынып, тултуюп, бултуюп койгон кез эмес. Азыр кыйтыйып отура турган кез эмес. Кыргыздын баары сезип атат мамлекеттегилер. Бул акыркы мүмкүнчүлүк кыргыз элинин астындагы. Ошон үчүн мен Садыр Нуркожоевич дагы, Бекбосын Ишенбекович дагы айтып атышат, кайра кайрылып. Келгиле, эшик ачык, оюңарды бергиле деген үчүн мен дүйшөмбү күнү адам укуктары секциясына келип сөз көтөрсөм, ошол жерден айтышты. Сиз бейшембү күнү пленардык заседание болот, ошол жерге келип оюңузду айтыңызчы деди. Ошон үчүн Бекбосын Ишенбекович, мүмкүн болсо мага бир 5 маселе боюнча оюмду айтайын деп атам. Уруксат бериңиз. Уруксат сизге. Биринчиден, Кыргыз элинин ичинде барыңыздар билесиздер, кийинки кездерде бир катмар пайда болду. Өздөрү эл үчүн, мамлекет үчүн жарактуу бир ой айтпайт, иш жасабайт. Бирөө кыймылдап, маселе көтөрсө, бир макала менен чыгып койсо, бир жерден сүйлөп койсо, балага калдың да. Ошондо сындап башталат. Азыр ошондогу абалга келип калдык биз. Азыр жанагы айтып атпайбызбы, президенттик болобоймду. Президенттик кылыш керек Кыргызстанда. Момундай абалга келип отурабыз. Биз азыр 10 жылда, акыркы 10 жылда сазга батып бүттүк. Карапайым адамдардын жон териси сыйрылып бүттү. 6,5 миң киши кедей болуп отурат республика боюнча. 1 миллионду тентип бетиги казак башка мамлекет Россияда жүрөт деп атпайбызбы? Бизге президент бийликти алса эле узурпация бийлик болуп калат экен деп ылгызы күчүтүп атат. Ай, Кыргызстанды ушул абалдан чыгарыш үчүн могу жерде Жумагул авам, Кемелбек авамдар, калгандарыңыздар отурасыңыздар. Айтып атпадыкпы? Демократия деп ойноп атып Кыргызстандын азабын берип бүттүк. Тартип жок.